Assalamu alaikum ustаз, денсаулық іштеріңіз жақшыбы? Мені бүгінгі сұрағым ұяттуу дейді. Андықтан барыңыздардан кешірім сұрайм. Мен дааратканага кичи дааратка көп барам. Анан кургактап койсо ич даарат бузулбайт деп уктум эле. Ошонун шарттары кандай, кайсы учурда жууш керек, туурасы кандай болот? Заара бар, анан оор заң бар. Заара маселесинде заара чыгып калгандан кийин бүгүнкү күндө жылуу суу таап жууп койгон жакшыраак болот. Эң жакшы болот. Заара кечиресиз, уяттуу нерседемин. Кечирим сурап айтам. Уяттуу нерсе ла хая фи тааллум умуруддин дейт Саид Багдашта. Дин илимдерин үйрөнүүдө уят жок, түшүнбөй калбасын. Жана учуна заара тийип калып, аны канча кагаз менен кургактаган менен ал бүтпөй калган болсо, жууш менен бүтүш керек. Жууш керек ал учурда. Истибро кылып, истинко болуп, кадимкидей жууш керек болот ошол учурда. Бул алдыңкы маселе. Такыр суу жок, табылбай калса айла жоктун иши. Бирок жылуу суу менен суук өтүп калбай тургандай жууш керек. Атүгүл Фатху Бабил Инаяда келип, жанагы ички кийимге да бир аз сизге зыян жеткирбей тургандай, сууктап калбай тургандай чачыратып коюш керек. Эртең бир нерсе болгондо намаз окуп, бул баягы көңүл токтук үчүн тазаландым, колдон кешинче жуудум, тазаладым. Бул чыккан суу баягы мен серпкен суу деш үчүн дейт. Шайтандын васваса шапалагын сындыруу үчүн. Арттан чыккан заң үч түрлүү болот. Өзүнүн кечиресем улуу сөздө уят жок, мен бир эле жолу айтайын, калганын кайталабайм. Тешиге жанагы арттагы. Ошол тешиктен кичинекей чыккан болсо жууш сүннөт мустахаб болот. Ошондон кичинекей эле чыгып калса чапташпай кечиресиз. Ошонун көлөмүнчө чыкса важип болот. Анын көлөмүнөн жайылып кете турган болсо жууш, суу менен жууш, жанагындай жууп кетирип алгандай кагаз менен, кесе топурак менен сууну колдонуш ал учурда фарз эле болуп калат. Ушундай өлчөмдөр бар түртүгөн. Анан Нурул Идахта башкада истибро, истинко, истинжа деп коет. Кээ бир адамдарга айтпайбыз, милдеттүү түрдө 20 кадам бас, 40 кадам бас. Эгер муну милдет кылып койсок, адамдар шекиңге түшүп калат. Эркек адам заарасы тар болгон себептен канал бир аз заара бүткөндөн кийин оң жакка, сол жакка отуруп, бир аз деп какырынып, кекенип, анан бир аз өтө машакатка жетпегендей кылып басып келсе жакшы нерсе. Качан ошол зааранын калдыгы, саркындысы калганын, калып калган саркындысы чыгарганына көңүлү ток болгондой анан үчүн жууп коюш керек болот. Эң жакшы бүгүнкү күндө жууш эле керек болот. Жууп, анан кургактап туруп отурасыз. Түшүнүктүүбү бир тууган? Экинчи суроом дейт. Мен намаз жаңы окуп жүргөндө күнүгө ички кийимимди алмаштыра берчимин. Нажас болуп калды деген күмөн болуп көрдүңүз, жана айтканбыз. Суу чачып коюу. Азыр мүчөгө кагаз уруп, акчанын резинкасы менен кыстырып коем дейт. Туура түшүнөлү туугандар, күлбөгүлө деди бул киши. Заара ички кийимиме тамып калды деген күмөндөн кутулуп бир кыйла жеңилдедим. Анан көп орой бербеңиз, акча оролуш керек. Эркектин мүчөсү кенен туруш керек. Даже медицинада айтылат, кээ бир учурларда тар ички кийимдерди кийбестен кээде жанагы